Кыргызстанда социалдык контракт программасынын алкагында барган сайын жаңы балл тармактары ачылууда. Өткөн жылы программанын катышуучулары өлкө боюнча 254 балл челек ачышкан. Эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча алардын көбү Жалал Абад облусунда ишке ашты. Аймакта аарычылык тармагында Аксы, Токтогул жана Базар Коргон райондору алдыңкы орунга чыкты. Ош облусунан дагы аарычылыкты өнүктүрүү башталды. Бардыгы болуп 73 балл челек ачылган. Алдыңкы орунда Чоң Алай району 27 балл челек менен келатат. Министрликтин маалыматы боюнча 22-23 жылдарга салыштырмалуу 138 балл челек ачылганда, балчылыктын жагымдуулугунун өсүшү 45% түзгөн. Белде кетсек, мамлекет 100 000 сом берип жеке бизнесин ачканга жардам берген социалдык контракт программасы 2022 жылы башталган.